мынакей туугандар, кантип туура автомат коюш керек экенин силерге көрсөтө кетейин туугандар. Азыр көпчүлүк айылдарда деп коеюнчу, автомат түшүп атса күчтүүрөөгөн коюп коет экен да туугандар. Ошону канчалык кооптуу экенин силерге көрсөтө кетейин туугандар. Мына мондай стенд жазган туугандар. Бул эмне экенин билгендер комментарийге жазып койсоңор туугандар. Жана бул жекте канча вольт бар туугандар. Азыр мынакей саямыз туугандар, буларга нагрузка беребиз туугандар. Мына иштеди. Азыр бул жектен бир автомат түшөт туугандар. Амин кечирип коюңуздар, бул жектен мон көтөрбөй алып турмун. Мына байкадыңыздар, бул жектен 16-чы автомат түштү туугандар. 16-чы номиналдагы туугандар. Мынакей. Бул өз милдетин аткарды туугандар. Эми бул жектен 25 менен 32 калды туугандар. Бул жекте 2,5 медный провод бар жана алюминий провод бар 2,5 туугандар. Азыр экөөнү калтырабыз. Мынакей туугандар, эми бул жекте 25 менен 32 калды. Мына нагрузканы кое берели туугандар. Караңыздарчы, канчалык үн чыгарып атат туугандар. Мынакей 25-чи номиналдагы туугандар. Автомат өз милдетин аткарды туугандар. Эми 32-нин өзүн жалгыз калтырабыз. Эмне болорун көрөбүз, Бул жекте жалгыз 32-лик автомат калды туугандар. Жана бул жекте 2,5 менен медный провод менен алюминий провод бар туугандар. Мына баштап. Мына өз милдетин аткарды туугандар. Бул жекте эмне болгонун байкайлы туугандар. Мына 15 градус. Мына бул жери караңыздарчы, 38 градуска жылып кеткен туугандар. Алюминий. Эми буну эмне кылабыз туугандар? 32-ни алабыз дагы, 2 провод жалгыз калтырабыз. Мынакей туугандар, бул жекте жалгыз 2,5 тачынадагы медный провод менен алюминий провод калды туугандар. Нагрузканы кое берели. Мынакей эмне болуп жатат туугандар. Көрүңүздөр. Көрүңүздөр туугандар. Обязательно эмне кылыш керек туугандар? Туура автомат коюш керек. Мына караңыздар, эмне болуп кетти. Алюминизм монтип кетет туугандар. Ошон үчүн туура автомат коюңуздар туугандар. Караңыздар, жийлип түшүп калды вообще. Мына медный деле караңыздар, сырты калбай калды, бирок бул үзүлгөн жок туугандар. Алюминий өтө кооптуу да, мына көрүңүздөр. Ошондуктан туура автомат коюңуздар туугандар. Автомат обязательно коюлуш керек үйгө.